Агай саламатсызбы? Саламатчылык. Кыргызстан менен коштошуп кайсыл сөздөрдү айткыңыз келет эле? Кыргызстандын болгон менде сезимдеримби? Суроону калдым жакшы. Эми 20 жыл Кыргызстанда иштеп койдуңуз. 18 жыл. Ооба, эми мындай эме алганда 20 жыл болуп калат да. Ооба. Ошо Кыргызстанда азыр эми коштошуп, сиз ошондо азыр кандай сезимдер болуп атат сизде? Мен şu 18 жыл жашап, өзүмө мындай көчөдө басканда инестиран же башка мамлекеттен келген бирөө деп сезбейм да. Өзүмдүн жеримде, Түркияда кандай өзүмдүн мамлекетимде жүрсөм, ошондой эле жүрөм. Балким азыр мен Түркияда өзүм жашаган шаарга барсам, şu жердекиндей белки тааныштарым болбой калат. Себеби досторум азыр башка шаарларда, башка мамлекеттерде. Өзүмдүн жеримден дагы бул жер мен үчүн өзүмдүн үйүмдөй болуп кетти десем болот. Буюрса, эми Кыргызстандан кеткенден кийин Кыргызстандын эмнесин сагынасыз? Буюрса. Ал нерсе менимче кеткенден кийин сезилет. Себеби да кете элекмин да. Бирок бир жерде эң баалуу кылган нерсе негизи адамдар. Ошон үчүн бул жакта Кудай насип кылды, өтө жакшы адамдар менен дос болдук. Эң негизги ошо досторумду сагынам. Андан кийин албетте жаратылышты сагынам. Дүйнөнүн албетте башка жактарында да жаратылыш кооз жерлер бар. Бирок бул жакта ошо жаратылыш менен şu adamların şu köçmen halk katары мындай да эле жайлоодо жашоосу, ошол жактаки бир курут, кымыз, бул нерселерди башка жакта таба албайбыз. Белким башка бир өлкөдө бир курутту жешиңиз мүмкүн, кымызды ичишиңиз мүмкүн, бирок ал эч качан бул жакта жайлоодо ичкен кымыздын даамына жетпейт. Ошол нерселерди аябай сагынам деп ойлойм да. Анда ошо досторуңузду, жаратылышты, анан тамактарды сагынат экенсиз. Ооба. Мына сиздин эки балаңыз тең ошо Кыргызстанда төрөлдү. Анан кийин эгерде ошо балдарыңыз чоңойгондо, ата биз Кыргызстанга барып иштеп келелик десе, сиз макул болосузбу? Албетте макул болом, себеби алар ушул жерде төрөлүп чоңойду. Мен да чын жүрөктөн айтып атам, Кыргызстандан кетип атам, бирок мен аны вактылуу деп каалайм да. Белким алар менен кошо мен да келем. Буюрса. Анан агай, ошол сүрөттөрүңүз боюнча эң жакшы көргөн сүрөтүңүздөрдүн тарыхын айтып берсеңиз. Бул жакта көптөгөн сүрөттөр бар. Албетте баарынын бир өзүнчө бир окуясы, өзүнчө бир айта турган нерсеси бар. Мен болсо Кыргызстанда өтө жакшы сүрөт тарткан досторум бар менин. Менин сүрөттөрүм кандай бир өзгөчөлүгү болду десек, белким биринчиден улак сүрөттөр деп ойлойм. Себеби көпчүлүк Кыргызстанда болгон 18 жылдын 12 жылы, 13 жылы түштүк аймактарында өттү. Бул улакты болсо билесиз, көбүнчө түштүктө чыгат. Бул көкбөрө эмес. Муну азырда белким анча байкабагандар же айырмасын билмегендер болушу мүмкүн. Бул жакта 5-5 команда эмес. Кээде 1000ден ашык ат чогуу ойнойт. Анан ошунча чоң болсо аламан улак деп да айтабыз. Бул оюн өзгөчө кыш айларында ойлонот. Себеби кыш айларында аттар да чыдайт, себеби суукта, ысыкта ойной албайт да, аттар чыдай албайт. Анан адамдарга да кышында талаада эме жумуш жок, бекерчилик мезгилинде. Мага да туура келет, себеби кышында жумуш, менин да жумушум бар. Анан тоого бир жака чыгышта кыйын болот. Эс алуу күндөрүндө ушундай улактарга барып келдим. Улак сүрөтүндөн эң биринчи проблема демейм, бирок кыйынчылык кээде улак чапкан жарга, ошол жерге барыш өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Себеби булар тоодо, мындай шаарда, центрде мындай ипподромдо ойнобойт да, айылда, тоодо, тоолук жерлерде ойнойт. Ошол жерге барыш да өзүнчө кыйынчылык, проблема болуп калат кээде. Мен мисалы бир таксиге менен барам, таксиден түшүп, портерга жолдан адамдар өтүп атканды көрүп, портерда ошол кой атлар менен чогуу ошолордун ортосунда барабыз. Андан кийин да жол бүтүп калат, атка минип барып калабыз. Кээде ошондой барган кечен улак бүтүп калган мезгилдер да болуп калды. Анан бул жактагы да сиз көргөндөй, бул кыш айында тоолуу жерде чапканына байланыштуу погода өтө суук болот, кар жаат, жаан жаат. Анан мисал бул колумда кармаган сүрөттү мен азыр бул жакта көрүнбөйт, бирок мындай төрт чегемде айланамда атлар турат. Атлардын ортосунда мен жер лай болуп калган.
Бул жакта эч качан мындай зум жакындатып тартылган сүрөт эмес бул. Бирок ошол менен жакшы моменттердеги кармаса болот да улак оюнундан. Бул да кыргыздын негизги бир жөн эле спорт эмес, бир улуттук нерсеси. Андан бул жакта жаш балдар да келет, ат чапканды өйрөнөт. Бир эле аттар кыйналып калган нерсе бар, мени бир аз капа кылган. Бирок андан көрө бул кыргыздын бир чыныгы, салты, оюну уланып атат бул жакта. Ошол эле улакка барганымда да şu kıyınçılıklar менен, бирок кыйынчылык дегеним кандай десем, кийин ал нерсе, кыйынчылык деген нерсе сизге жакшы бир эстелик болуп калат да. Менде да азыр баары ошундай болуп кетти. Бул жакта да бир 1000ден ашык ат бар. Бул жакта 2 күн ойноду, ушул улакта 2 күн чапты, Ноокат районунда. Анан бул сүрөт National Geographic сайтында күндүн сүрөтү болуп белгиленди. Ал жакта да Кыргызстан деп жазылды. Мен ойлойм, шунча жыл Кыргызстанда жашап, Кыргызстандын дүйнөгө колумдан келгенче реклама кылганга башка сүрөттөр жана бул сүрөт аркылуу салымым болду деп ойлойм да, сүйүнөм да. Сиз буюрса Америкага барат экенсиз, агай. Анан ошол жерде эмне иш кыласыз? Ошол тууралуу кичине айтып берсеңиз. Ben өзүм кесибим мугалимдик. Көп киши мени фотограф деп билип калды, таанып калды. Бирок өзүм мугалиммин. Ал жакта да мектепте буюрса мугалим болуп иштейм Америкада. Анан сизди көп эле кыргызстандыктар кыргыз жигити катары эле кабыл алышат. Чындыгында ушул пикирге кошуласызбы, агай? Ооба, кошулам, жакшы да көрөм. Себеби мен бул жакта шунча жыл жашап, эл менен мындай аралашып, жакын болуп кеттим. Азыр менде жүргөн, байланышкан досторум көпчүлүк Кыргызстанда түрктөр эмес, местный калк болуп калды. Ошол менен мен да кыргыздын ушундай кишилер менен дос болуп, элдин ушундай кабыл алуусу менен көп жерге барып, көп айылдарга, алыс жакын жайлоолорго барып, эл менен аралашып, мени бир тууган катары көргөнү менен көп жерди көрүп, кыргыздын чыныгы, жашоосу, салттары, ошолорду өйрөнүп калдым фотоаппараттын арты менен. Болбосо шунча жер көрө албайт элем, шунча чыныгы кыргыздын жашоосунун салттарын биле албайт элем. Анан Кыргызстанды белким шунча сүйө албайт элем. Ошон үчүн мен алыс жакын ким бир жактан келсе, айтам да, мүмкүн болгончо, албетте ар шартына байланыштуу, вакыт болгондо, каникул мезгилдеринде алыс жакын силер да кыдыргыла, тоого чыккыла, айылдарга баргыла. Себеби кыргыз эли өтө меймандос. Кыргызстанда эч качан курсагач калбайт. Анан бара турган, жата турган бир эшик бар ар дайым Кыргызстанда. Мен да ошону канча жолу тажрыйба болду менде дагы. Эгер андай сөздөр болсо, андай сөздөрдү уксам, мен өзүмдү жакшы сезем. Демек, ошундай бир ортомузда адамдар менен мамиле болду. Агай, эми ушул сиз негизи коллекцияңызда көп эле сүрөттөр болуп калды Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстан сулуулугу боюнча. Анан сизде өзүңүздө бир планыңыз барбы? Чет өлкөдө, ошол эле Америкада же болбосо өзүңүз мекениңизде Турцияда сүрөт көргөзмөсү, Кыргызстан тууралуу сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу. Ошол барбы оюңузда, планыңызда? Бар. Ben азырдан Америкадагы кыргыздар менен байланышып атам. Алардын көпчүлүгү Чикагодо экен. Албетте бул мен да биринчи барганымда кыйын болот да, мага да жаны бир мамлекет, жаны бир система. Бирок минимум бир жылдан кийин, мен ойлойм, бир жылда көнүп калсам иштерге. Бирок азырдан биз жазыштык, шуларды сүйлөштүк. Буюрса эң жакын арада дейли. Şu Kırgızistan'da болгон mendeki сүрөттөрү менен бир көргөзмө кылайлы деп азырдан кетелекте биз ал жакта кыргыздар менен байланыштык. Алар да макул күтүп атат. Анан ушу кыргызстандыктарга кандай каалоо тилек каалайт элеңиз, агай? Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет, бирок Кудай ошол кичинекей мамлекетке менимче эң баалуу, эң маанилүү байлыктарды берген да. Бирок тилекке каршы адам колунда болгон байлыктардын сезбейт, байкабай калышы мүмкүн. Кыргызстан өтө кооз, анан кооз жерлери, билинмеген кооз жерлерде толтура. Кудай бизге насип кылды, ошол жерлердин бардыгы болбосо да көп жерлерин көрүп чыктык. Бир адамга эң жакшы байлык ден соолук. Бир мамлекетке да эң жайлуу, эң маанилүү, эң бай нерсе, маанилүү нерсе ошол жаратылышы, таза абасы, суусу. Мен эмне айтайын десем, ошолордун кыйметини билиш керек, эске алыш керек, ойлош керек. Анан кийинки балдарга ошолорду бузбай,
Себеби туризм менен өнүкөт буюрса Кыргызстан. Өнүккөн менен бул байлыктарды бузбаш керек. Бузбай тапшырыш керек бизден кийинки муундарга. Башка балким проблемалар бар. Буюрса алар да чечилсин. Бирок Кыргызстанда өнүкө турган мындай бир фундамент, кандай бир туризм жагынан аябай мүмкүнчүлүк бар. Ошонун баркын билип, ушу патриоттук сезим менен кандай сонун мамлекетте жашаган кыргыздар эч качан унутпасын. Анан ошол айылдарда, алыс жерлерде адамдар да эле мурунку мындай салт менен, илгерки жашоо менен жашап атат. Албетте көп нерсе өзгөрөт вакыт менен. Бирок ушул байлыктарды сактап кетсе, буюрса жакшы болот деп ишенем. Рахмат Зафир ага, келип бергениңизге. Ийгилик анда сизге буюрса.